Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар. Биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Студияда Гүлжан Каражанова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү күнү дүйнөдө экологиялык көйгөйлөрдүн бири болуп, полиэтилен баштыктары жана бир жолу колдонулуучу пластик идиштерди пайдалануу саналууда. Бул үчүн өлкөлөр пластикке каршы күрөшүү боюнча глобалдык демилгени колдоого алышы керек жана кылымдар бою бузулууга туруктуу булгоочу заттарды колдонуудан акырындык менен баш тартышы керек. Желим баштык пластик буюмду колдонуу Кыргызстанда дагы чоң көйгөйлөрдүн бири. Маалыматтарга караганда азыркы мезгилде өлкөдө 400дөн ашык таштанды таштоочу жай бар, анын 62си Ысык көл облусунда. Пластикалык калдыктар фауна, флора үчүн өзгөчө коркунучтуу. Айрыкча жан жаныбарлар тамак ашты айырмалай албай уулануудан жапа чегүүдө. Адистердин айтууларында 2021-жылы дүйнө жүзү боюнча 139 миллион тонна бир жолу колдонуучу пластик өндүрүлгөн. Анын көлөмү 2019-жылга салыштырмалуу 6 миллион тоннага көп. Бул полиэтилен пленкасынын жана баштыктардын саны киши башына 1 килограммдан ашык экенин көрсөтүүдө. Буга байланыштуу президенттин Ысык көлдүн экологиясын коргоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү жарлыгына ылайык Кыргызстанда полиэтилен баштыктарын ташууга, сатууга жана өндүрүүгө тыюу салуу киргизилген. Кадырлуу радио угуучулар, Кыргыз бермети Ысык көлдө таштанды, анын ичинен желим баштык пластик буюмдардан арылтуу ар дайым актуалдуу темалардын бири. Биз бүгүн бул багытта аткарылып жаткан жумуштардын натыйжасы тууралуу кеп кылабыз. Сиздер дагы программага активдүү катышсаңыздар болот. Байланыш номерлерди эсиңиздерге сала кетели. 39 21 90 жана 0502 39 21 90. Ал эми студиянын меймандары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар менен иштөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Эльвира Токтоболотова жана коомдук ишмер, эко-активист Калыс Майрамбек уулу. Саламатсыздарбы, ардактуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Эльвира айым, анда сөз сизде. Көлдүн экологиясы деп атабыз, ушул таштандыдан арылтуу, анын ичинде желим баштык, пластик буюмдардын зыяндуулугу, анан калса бул зыяндуулугу дегенде ал бир гана экологиянын таштанды катары булгабастан анын зыяндуулугу өрттөгөндө же болбосо анын ошол кандай курамы кандай, анын айлана чөйрөгө таасири дагы бүгүнкү күндө чоң бир көйгөйдү жаратып турган кези. Демек, учурда абал кандай? Сиздер бул багытта көлдө 1-2 жылдан бери жумуштарды аткарып келесиздер. Саламатсыздарбы, угармандар, саламатсызбы? Бир жолу биз министрлик тарабынан 2023-жылдын 9-августунда номер 177 Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пластик идиштерди жана пакеттерди ошондой эле пластикалык буюмдарды колдонууга Кыргыз Республикасынын аймагында чектөө салуу жөнүндө бул мыйзам 2023-жылдан тарта биосфералык аймактарда, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында ишине кирсе, ал эми жалпы мыйзамдын толук аткарылышы 2027-жылга пландалган. Ушул мыйзамдын алкагында жана биздин ажообуздун жарлыгы 131 Ысык көлдүн аймагын сактоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү деген жарлык. Ошонун алкагында биз иш алып барып, эң биринчи эле пластик буюмдарын ошо Ысык көлдүн аймагында чектөөгө басым кылып жатабыз. Себеби туристтер келет, туристтердин көптүгүнөн эң эле көп өлчөмдө ошол пластик калдыктары көлдө, жайкы сезондо көлдө пайда болот. Ошого анан биздин ажообуздун демилгеси да ошол Ысык көлдү сактоо болгондуктан биз ошол элдерди эң биринчи ошо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак Ысык көлдү ошо тазалоого үгүттөп жатабыз.
Албетте, бул боюнча бүгүнкү күндө текшерүү иштери дагы жүргүзүлүп атат. Буга чейин жөн гана текшерип түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп келген болсо, мына жакынкы мезгилдерден баштап айыппул салына баштады. Бул боюнча дагы кандай маалыматтарыңыздар бар? Жалпысынан башынан айта кетсек, бул 23-жылы Бакыт Эргешевич менен биргеликте пластиксиз аймак деген агитациялык түшүндүрүү иштери биз кабарлоо катары маалымдап, балыкчынын экопостунда атайын ушундай сиздер Экадеми коомдук фондунда бар бир катар кагаз жана башка таңгактарды өндүрүүчүлөрдүн өкүлдөрүн чакырып бир сыйра маалымат бергенбиз жергиликтүү калкка. Андан кийин ошол учурларда ушундай айыппулдар салынат, кагаз жана башка альтернативдүү таңгактарга өтүңүздөр деп ири соода түйүндөрүнө кирип, министрликтин өкүлдөрү, экоактивисттер менен биргеликте ушундай пропаганда өткөрүп келгенбиз. Андан сырткары ал иш-чаралар уланып эле келип жатат. Биосфералык аймактарда бизде 21 өзгөчө корголуучу жаратылыш парктары бар. Ошол жактарга дагы биз көңүл буруп, ошо пластикалык идиш бир эле жолу колдонулуучу пластикалык идиштерди өзүңүздөр менен алып келбеңиздер, аркаңыздардан жыйнап кетиңиздер деп ушундай маалымат иретинде пропаганда жүргүзүп келдик. Анан учурда ошол 2024-жылдын 29-июнунда 151 мыйзамдын алкагында биз укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, атайын ушундай чектөөлөрдү коюп, айыппулдарды киргизгенбиз да. Ал анын көзөмөлдө биздин экологиялык техникалык көзөмөл кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп, ар бир региондо өзүнүн инспекторлору бар, ошолор тарабынан көзөмөлдөнүп келет. Ошондой иш-чаралар жүрүп жатат. Айыппулдун көлөмү жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 7000 сом болсо керек. Туурабы? Ушул мыйзамдын алкагында. Ал эми бүгүнкү күндө канча ошондой айыппулдарды салууга мындай мажбур болуп атасыздар же болбосо салынып атат, эскертүү берилип атат, анан өндүрүлгөн сумманы деле албетте бул жерде төлөнүшү бар, ошол өтө көп деп айткандан алысмын, себеби буга биз айткандай бул биз талап кылганга жараша биз аларга шарттарды түзүп беришибиз дагы өтө маанилүү. Биз министрликтин ошо эң биринчи максаты талап эле кыла бербестен биз шарт түзүп берели деп, ошол жагына да басым жасап, бир эле пластикти жүгүртүүнү чектөө алкагында эмес, биз ошол кайра иштетүү жаатында дагы бир катар мыйзамдарды кабыл алдык. Ошо кайра иштетүү жаатында да иш алып барып жаткан ишканаларга кандайдыр бир субсидияларды бөлүп берип, алардын да ишин күчөтүүгө биз себептерди, ар кандай каржы маселелерин ошол жаатта да иш алып барып жатабыз. Азыркы учурда көп эмес, толук канча айыппул салынган мен айта албайм. Бул биздин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматыбыздын компетенциясына кирет. Ошолор алсак. Министрликтин өкүлү катары маалыматтарды ала келсеңиз болмок. Калыс мырза, экоактивисттер мына бүгүнкү күндө кандай гана өлкөдө экологиялык бир мыйзам бузуулар болбосун, экоактивисттердин орду өзгөчө. Ошол эле тиешелүү мамлекеттик органдардан дагы сиздердин ордуңуздар кайсы жерде кандай мыйзам болуп атат, ошолордон биз угабыз, билебиз. Жана ошол айлана чөйрөнү коргоого дагы активдүү катышып келесиздер өзүңүздөр дагы. Мисалы үчүн мына учурдун көйгөйү таштанды маселеси деп атабыз. Анын ичиндеги узак мезгил сактала турган ошол эле зыяндуу заттардан арылуу
жана желим баштык деп атабыз, пластик бөтөлкө деп атабыз. Канчалык натыйжасын көрүп турасыздар сиздер? Ушул жогоруда Элвира айым айтып берип атат, бир катар жумуштардын аткарылып жатканы боюнча. Араңыздар. Бул тармакта биз мен жеке 2017 жылдан бери иш алып барып келип ошол экология жаатында иштеп келгенбиз. Анан чынында айтканда бүгүнкү күндө салыштырмалуу жакшы өзгөрүүлөр бар. Бүгүнкү күндө канча жылдан бери ошол активисттер тарабынан талап кылынып келаткан мыйзамдар ишке ашырылып, анан мына көрүп атабыз, могу быйыл 27-жылы буюрса ошол республика боюнча ошол тыюу киргизилет да. Бул өтө маанилүү, анткени тилекке каршы биздин коомдо көп адам ошол экологиялык көйгөйдүн канчалык глобалдуу экенин жакшы түшүнө беришпейт да. Экология жаман, экология бузулса жаман болот, желим баштык таштандылар, булар зыян алып келет деп баары айтышат, баары түшүнөт, бирок канчалык деңгээлде зыян алып келерин, ар бир адамга, өлкөгө кандай таасир берерин тилекке каршы көбү түшүнө бербейт да. Мисалы салыштыра келсек, улуу муундарды алсак, алардыкы бүгүнкү күндө ден соолугу чында. Жыл өткөн сайын кийинки муундарды карасак, ооругандар, балдар арасында ооругандар, жаштардын арасында ооругандардын саны көбөйүп бартат. Ошол эле онкологиялык оору дейли. Мен 2022 жылдын статистикасын караганда, күнүнө Кыргызстанда 17 адамда онкологиялык оору аныкталчу да. Бунун баары жөн эле эмес, бунун баары тилекке каршы биздики бүгүнкү күндө кичинекей бала төрөлгөндөн баштап ошол желим буюмдар менен, ушу пластик менен, желим баштыктар менен жашоосу тыгыз байланышып калган да. Оюнчуктар деле желимден турат. Анан чоңойгон сайын магазинге алып бирдеме алып жесе, самса алып жесе деле ошол желим баштыкка ороп беришет. Ошондой эле бүгүнкү күндө баарыбыздын жашообузда ошол желим адамдын ден соолугуна эң чоң зыян алып келе турган буюмдар менен да аябай тыгыз байланышкан абал болуп калды бүгүнкү күндө. Анан сүйүндүргөн нерсе мамлекет тараптан, өкмөт тараптан бүгүнкү күндө ошол көйгөйдү чечүүгө багытталган аракеттер жасалганы бул чоң жетишкендик деп айтам. Анткени башка өлкөлөр салыштырсак, мисалы үчүн ошол эле Европада бул тенденция мурун эле келген. Бүгүнкү күндө ошол көп жерде, көп өлкөлөрдө желим баштыктарга, пластикке тыюу салынган да. Мындай мисал катары айтып кетейин, Кения өлкөсүндө желим баштыктарга тыюу салып, анан Кения өлкөсүндө эгерде бир адам желим баштык көтөрүп жүргөн болсо, ага айыппул салынат. Ага айыппулдун немеси 40 миң доллар штраф салынат. Анан 40 миң доллардан сырткары ошол жаран эркинен 4 жылга ажырайт экен. Демек ал жакта ошол аябай адам чөнтөгүнө аябай ура турчу штрафтарды коюп туруп, бирок бүгүнкү күндө Кения өлкөсү ошол желим баштыктарды, пластикти такыр колдонбогойсу да, ал жакта элдин, калктын ден соолугуна анчалык зыян алып келбей калды да. Ошондой сыяктуу мисалдар дүйнө жүзүндө көп. Мына бүгүнкү күндө дагы биз Кыргызстан ошол жол менен бартабыз. Анан мындай нерсе, мындай чоң мыйзам долбоорлор, штраф жок, тилекке каршы ишке аткарылбайт экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздики дагы чынын айтсам штрафтардын мындай баалары аябай демократичный. 3 миң сом, 7 миң сом депчи. Башка өлкөлөрдө аябай чоң штрафтар төлөйт. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзам эң керектүү мыйзам болчу бүгүнкү күндө. Анан ушул мыйзамдын үзүрүн кийинки муундар көрүп бизге рахмат айтат. Ушул бүгүнкү күндө Кыргызстанда жашап аткан, ушул мыйзамдын үстүндө иштеп аткан адамдарга өзүнүн рахматын айтышат деп ишенем. Калыс мырза, мисалы үчүн буга чейин дагы Экадеми мына ушул желим баштыктарга каршы күрөшүү иштерин жүргүзүп, анан өзүңүздөр атайын жүрүштөрдү жасап, чүйдөн баштап көлгө чейин жөө жүрүштө
тоолордон болобу, ошол суу жол жээгинен болобу желим баштыктарды терген учурлар болду эле. Анан мындай өзүбүз деле жаран катары бир тоого чыксак же талаага чыксак, ошол жерде желим баштыктарын желектей болуп желбиреп бир учуп же бир чырпыктарга илинип турганын көрөт элек да. Бүгүнкү күндө абал кандай? Негизи ал тармагында бүгүнкү күндө бул мындай көйгөй экен, кыска мөөнөттүн ичинде чечилбеген көйгөй экен да. Бул көйгөй чечилиш үчүн көп убакыт керек экен. Ошол эле желим баштыктар боюнча негизи мындай да, биз буга чейин дагы көп жерге полигондорго барып кыдырып көрүп келгенбиз. Полигондо эми кандай таштандылар чогулуп туруп эле чыдап коет. Көлдө деле ошондой, чүйдө бүт жерде ошондой да. Бир жака үйүп коет. Анан мисалы үчүн көлдө алсак, көлдө шамал бар. Ошол шамал желим баштыктарды адам мындай ойлойт, желим баштыкты урнага таштадым, болду, урнада калды депчи. Бирок аны алып барат да полигонго ташталат, анан полигондон шамал учурат экен дагы, аны тоого алып барып, тоого чейин учуруп барат экен, же көлгө чейин учуруп барып, көлдүн түбүнө кирип кетет. Анан ошол желим баштыктар, мисалы үчүн тоого барып, же чөптөрдүн арасында барып туруп калдыбы, ал жактан чирийт дагы, анан ал жакта ишембилик өткөрүш дагы бар. Биз ошол полигон тегерек жеринде ишембиликти өткөрүп ошол желим баштыктарды мындай чөптөргө жабышып калгандарды жыйнап коелу деп өткөрдүк элек. Мындай алса эле үзүлүп майдаланып эле кете берет экен да, аны тазалаш да бар экен. Анан желим баштыктагы өзү 200 жыл, бери жагы эле 200 жыл убакыт талап кылат. Ошол чирип жок болушуначы. Анан эң эле биринчи маселе ошол бүгүнкү күндө желим баштыктарды колдонуудун токтотуу. Биз эгерде ошол нерсеге жетсек, анан акырындык менен анан азыркы учурда Кыргызстан боюнча жайылып жаткан желим баштыктарды тазалаганга мүмкүнчүлүк болот да. Мен мындай бир болжол менен санап чыкканбыз, мындай бир эме бар экен. Кыргызстан боюнча бизде жылына 2 миллиард 400 миллион желим баштык керектелет экен. Элестетиңиздер. Жыл сайын биз 2 миллиардтан желим баштыкты колдонуп, анан алар адам колдонгондо ашып кетсе 20 мүнөт колдонот, магазинден үйгө чейин пакеттер менен ошол азыктарды алып келгенге. Анан кийин аны ыргытабыз да, бирок ал желим баштык 200 жылдан 500 жылга чейин ошол ар кайсы жакта жата берет да. Анан бунун эң зыян нерсеси, биз ойлойбуз желим баштыктар чирип 500 жылдан кийин чирип кетет экен, жок болот экен депчи. Ал чириген менен микропластик чыгарат дагы. Ошол микропластик абада, суунун ичинде, биз ичкен сууда азыр бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө микропластик бүт жерде бар экен. Океанда дагы бар, сууда, ичкен сууда бүт жерде микропластик, абада микропластик. Биз ошол менен дем алып жүрө беребиз дагы. Анан ошондон кийин ооруй баштайбыз, же дагы бирдемелер болот. Ошол эле мисалы үчүн желим баштыктарды көп, мисалы үчүн жолдон бир жактан самсала калып, жей калганда микроволновка ысыта калабаса, желим ысытканда ал өзүнчө бир токсиндер чыгарат да. Аны муздатканда дагы өзүндөй адамга зыян алып келе турчу заттар чыгарат. Биз эттерди желим баштыкка салып туруп морозилкага салып коебуз дагы, аны билбей эле. Анан ошентип өзүбүздү акырындык менен уулай беребиз да. Ошондуктан бул чоң көйгөй чынында. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мыйзам керек, талаптар керек. Анткени көлгө эле ошол жылына болжол менен бир 6 миллион турист келип атат да, жыл сайынчы 6 миллион турист келет дагы, көлдө эс алат, жыргайт, желим баштыктарды колдонуп да таштап кете берет. Анан ал көлгө баары чогула берет да. Бирок көлдү булгап атат. Ошон үчүн эң керектүү мыйзам. Албетте. Дагы бир жагдай, мен өзүбүз деле акыркы учурда көлгө барып келип жатабыз, сөзсүз түрдө эс алып эмес, мындай бир жумуштар менен деле барып келгенде акыркы учурларда Элбир айым ири соода түйүндөрдө көлдө желим баштыктан баш тарта баштаганын көрүп атабыз да. Бул албетте кубандырат. Ошол эле кагаз баштыктар колдонула баштаптыр. Азыр көлдөн келген тууган уруктарды карасаңыздар деле алар ушундай бир кагаз баштыктар менен келе баштады. Демек кайсы бир деңгээлде бул иштей баштады дегени туюндурат. Бирок мындай майда соода дүкөндөр бар, базарлар бар, ал жерлерде дагы деле болуп атса керек, кездешип атса керек. Өзүңүз дагы көрүп келип атасыз да.
ооба биз жакында эле 30-31 май аралыгында ошол эле пропаганда менен пластиктен баш тартуу боюнча кайра бир чоң ири иш чара жүргүзүп келгенбиз. Ошонун максаты жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, аким Чолпон ата да, жергиликтүү калк, базарда, соода түйүндөрдө иш алып барган соодагерлерди чакырып, дагы ушундай жана ошондой эле кагаз таңгактарын өндүрүүчүлөрдү чакырып, бири менен байланыш түзүп, атайын маалымат катарында иш чара өткөрүп келдик. Ошол эле иш чаранын алкагында ишембиликте өттү. Эко активисттер дагы, ошондой эле министрликтин өкүлдөрү, жергиликтүү баардыгы биргеликте чоң иш чаранын алкагында биз ошол бул мыйзамдын толук иштеши 2027 жылга пландалган да, биз ошого чейин жергиликтүү калкты ошол толук жок болууга же толук баш тартууга даярдап жатабыз да. Ошонун алкагында сиз айткандай эле ири соода түйүндөрү, Глобус соода түйүндөрү, жана Народный деген маркеттер, алар ошол 2 жыл мурун эле кагаз таңгактарына өтүшкөн да. Себеби ал жакта образцо үлгү катары, ошол үлгү катары өтүңүздөр деп биз сунуш кылганбыз. Алар биздин сунуш четке каккан жок. Ошондой эле мыйзамдын дагы күчүнө салып, биз четинен ошол өткөрүп келе жатабыз. Бирок толук тыйып салуу биздин колубуздан азыркы учурда келе элек. 27 жылга пландалууда биз бир гана талап кылбастан биз аларга шарттарды түзүп берүү дагы өтө маанилүү. Азыркы учурда ошол кагаз таңгактарына өтүп жатышат. Мындан ары ойлойбуз, бир эле колдонулуучу эмес, көп узак колдонууга сапаттуу таңгактардын түрлөрүн биз сунуш кылып, элди камсыз кылганда гана толук пластикалык пленкадан жасалган атайын баштыктардан баш тарта алабыз деп. Андан сырткары бул жакта бир гана пластикалык баштыктар эмес, көлдө маселе жараткан бул пластиктен жасалган ошондой эле жандай торчолор балык улоого колдонулат экен. Бизде бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары тарабынан дагы биргеликте иш алып барып келебиз. Алар менен алар дагы ар дайым айтышат, ушу көлдүн астында дагы ушу пластика калдыктар өтө проблема көйгөй жаратууда бизге деп. Ошонун баардыгына толук иретке келтирип баш тартуу үчүн дагы убакыт керек да. Бир 27 жылга пландалууда толук запрет, толук тыюу салуу, бирок бул комплекстүү карап, элдер дагы колдоп, ушул маселе жаратып жаткан пластикти колдонбоого алар дагы бизге жардам берсе, бүт мектептер, баардык мектептер, ар бир үй бүлө ошол кызыктар болуш үчүн биз дагы бир катар иш чаралар жүргүзүүдөбүз. Биз пластик калдыктарын жөн эле тыюу салып койбостон, биз алы кандайдыр каржылык деңгээлде, мисалы үчүн сиз кызыктар болосуз, пластик калдыктарын чогултуп барып сатканга да. Биз ошол жаатында да иш алып барып келатабыз. Кайра иштетүүчүлөрдүн дагы ишин алдыга жылдырганга аракет кылып жатабыз. Бул тарапта дагы чоң иштер болуп жатууда. Мисалы үчүн жалпы массалык баш тартуунун жолу аны өндүрбөй коюп. Мисалы үчүн ал Кыргызстанга сырттан келип жатат жана өзүбүздөн дагы чыгарылып жатпайбы ал продукциялар. Ошону таптакыр эле токтотуп койгондо деле бул колдонуудан чыгып калышы мүмкүнбү? Албетте анын альтернативдик жолдору табылгандан кийин, мисалы үчүн азыр кагаз баштык деп атабыз, ошол эле мезгилде башка материалдардан деле бул көпкө чейин колдонула турган жууп кайра колдонула турган эко баштыкчалар Аны дагы мындай бир
калктын капчыгына туура келе тургандай баштыктар болуш керек да. Жана азыр желим баштыктардын баасы арзан болуп атпайбы? Бекер. Анан бекер берет буга албетте мындан баш тартууга кыйын болуп турат. Адатка айланып калган, адатка айланып бардыгы гана жеңил, ыңгайлуу. Алан биз ошол желим баштыктан зыяндуу, кандай зыяндуу экенин дүйнөлүк деңгээлде жана Кения мамлекетинде пластикалык баштыкчалык колдонбойт деп айткан. Ошондой эле ал жакта ошондой эле Кенияда эле эмес, башка өлкөлөрдө эле, мисалы зоопарк же өтө өзгөчө корголуучу аймактарга кирип баратканда суу көтөрүп келесиңби, кандайдыр бир өзүңдө пластикалык буюм болсо аны сөзсүз түрдө күзөтчүлөрү алып коет да. Ошондой деңгээлге жетүү бул Кыргызстандын жаратылышына бул мен ойлойм зарыл деп. Себеби жаратылышыбыз аябай кооз, ысык көл эле эмес, бул жети областьта деле, жети областька дагы тиешелүү мыйзам болуш керек, жалпы Кыргызстандын аймагыначы. 2027-жылдан баштап бүтүн республика боюнча тегүү салынат да. Азырынча бөлүп иштеп атат, бул туурабы? Калыс мырза, мисалы үчүн жалгыз эле мыйзам кабыл алуу же калкка түшүндүрүү иштери же айыппул менен бул маселени чечкенге болобу? Негизи бул глобалдуу көйгөйдү чечиш үчүн комплекстүү келиш керек да. Бир эле мыйзам менен чечүүгө буну мүмкүн эмес, анткени ошол мыйзамды чечүүнүн биринчиден да ошол кийинки муундарга түшүндүрүш керек. Бул канчалык зыян алып келет, бул көйгөй канчалык глобалдуу. Эми бул тармакта азыр көп учурда ушундай байкалат. Экология десе эле экология министрлигин жамандап коюшат, булар иштебей атат депчи. Анан жол десе эле буну айтып. Негизи ар бир көйгөйгө мындай комплекстүү караш керек да. Анан экологиялык көйгөйдү бул экология министрлиги ошол алгачкы мындай куратор катары бүт баарын көзөмөлдөсө, маданият министрлиги ошол адамдардын ан сезими жагынан ошол илгери байыркы кыргыздар табиятка кандай мамиле кылышчу, алар экологияны кандай сакташчу, көчмөн маданияты. Анткени кыргыздарда, мисалы үчүн көчмөн кыргыздарда көчүп баратканда барган жериң таштанды болсо эчтеке эмес, кеткен жериң таштанды болбош керек деген сыяктуу толтура философиялар бар да. Бүгүнкү күндө биз унутуп калганбыз да анычы. Сууга аяр мамиле жасоо. Бир мисалы, байыркы кыргыздар буну ошол британиялык разведчик ошону жазып, Кыргызстанды изилдеп атканда ошону жазып айтыптыр. Кыргыздар дейт сууну, кир сууну эки эле жерге төккөнгө уруксаты бар болчу экен. Анан кайсыл жер десе, бул кум жер же таштак жер дейт да. Себеби эмнеде десе, көрсө кир сууну ошол жака төккөндө ал жердин катмарында таза сууга жеткенге чейин фильтр катары тазаланып барып туруп анан жетишкен да. Ошол эрежени көчмөн кыргыздар сактап келишкен. Ошону британиялык ошол разведчик ошентип айтып берип, жарыкка чыгыптыр да ошол документ. Ошондой сыяктуу биздин тарыхыбыз тарабынан түшүндүрүш керек. Билим берүү министрлиги бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ошол жаштарга, кийинки муундарга түшүндүрүп, анткени азыр заман ушундай, баласы билсе, баласы ата энесин көндүрүп коет да. Ошол баласы көйгөйдү билип, бул жаман экен десе, ата энеси дагы аны түшүнүп анан эметип баштайт да. Ошентип комплекстүү келиш керек. Ошол эле экоактивисттер, мисалы үчүн экоактивисттер дагы өз тарабынан канча жылдан бери аракеттерди кылып келатышат. Бул бир тарапка жумшап койгон маселе эмес. Буну баары биргеликте кылганда ошондо гана өзүнүн үзүрү болот да. Анан өзүнүн үзүрү бул дагы эми бир 4-5 жылда өзүнүн үзүрүн бере баштайт деген туура болот го дейм. Элдин баары көнүп түшүнгөндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда тилекке каршы ушундай бир өймө бар. Бир мисал айтайын, адам машинасы менен кетип баратып, менин жерим таза эле болсо болду деген мындай бир түшүнүк бар да. Машина менен кетип баратат дагы, машинасын влажный салфетка менен алып туруп, аябай бүт баарын сүртүп, тазалап, бутун сүртүп, колун сүртүп, бүттөй таза кармайт да машинанын ичинчи. Бирок терезеден алып туруп ыргып берет.
биз могул боомдо ишембилик өткөзгөндө жолдун жээгинде аябай көп ушундай эмелер болчу да, салфеткалар, желим баштыктар аябай көп болчу да. Жолдун аларды териш дагы аябай азап, аларды кетириш. Влажный салфетка бул пластикке кирет. Бул кагаз эмес, бул пластикке кирет да. Анан ошондой эле ар бир үй өзүнүн үйүн таза кылып, мындай үйүн жыйнап аккуратно алат дагы, анан көчөгө чыгып туруп көчөдөн таштай берет. Бул адамдын түшүнүгү, аң сезими тилекке каршы ошо жетилек экенин билдирет да. Ошон үчүн аң сезим жетсе деле бул маданиятка дагы байланыштуу болуп жүргөсүн, адамдын маданияттуулугу. Адамдын маданиятына байланыштуу. Зыяндуулугун эң эле сону билебиз, баарыбыз тең таштабаш керектигин деле билебиз, бирок деген менен ошону билип туруп деле ыргыткан учурлар бар да. Мындай да, таштабаш экенин баарыбыз билебиз, бирок ошол көйгөйдүн тереңдүүлүгүн билбеген үчүн анан ал көйгөйгө мындай көп маани бербейбиз да. Маселе ошондо. Бизде жашоодо башка көйгөйлөр болгон үчүн экологиялык көйгөйдү бул ой тетиги 17-27 орунда турган көйгөй катары элестетип туруп, анан ошол үчүн ал нерсе унутулуп калат дагы, анан таштай беребиз да. Маселе ошондо. Мисалы үчүн таштандыгын таштап атып, сөзсүз түрдө биз жанагы тазалык кызматкерлери бар да деген. Ошолор тазалайт да, алардын иши, же болбосо көчө шыпыргандар бар, булардын иши деген сыяктуу бизде ушундай дагы бир түшүнүк дейлиби, мамилебиз биздин. Эми көлдү жөнүндө сөз кылып атабыз, азырынча тыюу киргизилип жаткан, Элвира айым. Албетте ал жерде соода түйүндөрү мына ошол желим баштыктардан баш тарта баштады. Бул жерде анын альтернативдүү жолдору деп атпайлыбы? Деги эле ошол сиздер менен жолугууда ишкерлер өздөрү кандай деп атат? Ал жерде сырьё да болуш керек, мисалы үчүн чийки зат, ошол эле кагаз баштыкты чыгарыш үчүн бизде дарактар керек, багдарак. Кандай кылып бир маселени чечүүнүн мындай бир жолдору сүйлөшүлдү? Сиз да ал иш-чарага катыштыңыз да. Алар эмне дейт? Ошол учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле бир эле пластикалык калдыктар же пластикалык буюмдар эмес, негизи эле таштанды маселеси Кыргызстан боюнча орчундуу турат. Калыс мырза айткандай, баардык ишембиликтерден жоготуп таштанды жайына алып барып таштаган менен ал жактан дагы андан ары эле кайра ал таштандылар кайра эле ошол жакта болбойт да. Ал дагы бир кээ бир таштанды жайлары аябай кооз аймактарга жайгашкан. Ошолордун баардыгын көзөмөлгө алып биз таштандылардын Кыргыз Республикасы боюнча таштанды жайларынын санын азайтууга биздин министрлик кызыктар, биздин эң негизги милдеттерибиздин бири болуп саналат. Ошонун алкагында бир катар проекттер жүрүп келатат. Азыр учурда Кыргызстанда министрликтин өкүлдөрү Японияга барып, именно Ысык көлдүн аймагында ошо кайра иштетүү ишканасын куруу, Ысык көлдүн аймагында чыккан таштандылардын көлөмүнө жараша ошол проекттерди, долбоорлорду, ошол инвесторлорду Кыргызстанга тартып келүүнүн үстүндө иш алып барып жатат. Ошондой эле башка областтарда дагы ушундай жергиликтүү бийликтин күчү менен кайра иштетүү ишканалар салынууда. Мунун баардыгы ошол негизи эле таштанды маселесин жоюу, жанагы санкцияланбаган 400дөн ашык таштанды жайлары бар. Алардын көлөмү өтө чоң деп айта албайм. Мен өзүм дагы ошол региондорго, командировкаларга барып, жеринде көрүп, маселени биз министрликке толук кандуу көйгөйлөрдү алып келип, ошонун чечүү жолдорун дагы көрүп иштейбиз да. Бул жаатта эң биринчи эле мен ойлойм, ошо жергиликтүү калктар өзүнүн ар бир орган, ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин сезип, мыйзамдар так иштеп, ар бир орган өзүнүн функциясын так аткарганда бул көйгөй чечилет депчи. Ошол эле жаатта сиздин сурооңуз альтернативдүү таңгактар жаатында кандай маселелер болуп атат? Биз ошол Кирланд, ошондой эле башка кагаз таңгактарын чыгарган ишканалар менен ар дайым байланыштабыз. Алар менен аларга бул экономикалык жактан аларга
маанилүүрөөк болуп жатат учурда. Ошондой эле экинчи тармак бар, бул пластикалык ушундай буюмдарды өндүрүүчүлөр, импортерлор аябай аларга өтө орчундуу көйгөй болуп саналып атат. Себеби алардын болгону бир гана пластикалык баштык эмес, ар бир товары пластикалык буюмдарда да. Алар үчүн өтө проблема, өтө көйгөйлүү. Алар биз бардыгы мыйзамды киргизген соң биз жоопкерчилик алып ар бирине менен иш алып жатабыз. Биздин министрликте күнүнө ошондой өкүлдөрдөн аябай көп эле келет да. Мисалы биз кайрылуулар. Бирок эң негизги эске алчу нерсе бул Кыргызстанда өндүрүлүүчү пластиктин саны өтө аз. 80% импорт. Биз импортты тыюу сала алабыз. Биздин колубуздан убактылуу эле мониторинг киргизген, азыр биздин компетенцияда убактылуу эле мониторинг киргизе алабыз да. Андан аркы чараларды көрүш үчүн биз башка министрликтер менен биргеликте жолун издөдөбүз да. Себеби импорт Кыргызстанда аябай масштабдуу да импорт. Биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колдоп, импорттун санын азайтууга ошол жаатта иш алып жатабыз да. Себеби ошондой кылган туурараак болот. Биз өзүбүздүкүн колдошубуз керек. Өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүн эко таңгактарга өтүүсүн ошо талкуу атабыз. Же болбосо ошол эле баштыкчалар, ошол эле буюмдар калыңыраак болсо, биз аны кайра иштетүүгө жиберсек, бул дагы бул маселени чечүүнүн бир жолу болуп саналып атат. Калсым мырза, демек бүгүнкү күндө пластик буюмдардын бул көлөмүнө жараша дагы кеп болуш керек. Ошол эле жанагынын калың, жука, ал буюм. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде көйгөй жаратып аткан бул жанагы бир пайдаланып койгон кичинекей желим баштыктар, бара-бара ошол эле мезгилде бизде бүгүнкү күндө башка пластик буюмдарын өндүргөн дагы ишканалар бар да. Ал жерлерде көбүнчө жанагындай болгон күндөлүк пайдалануучу буюмдарды чыгарып атышат алар. Эми бул жол кандай? Мисалы үчүн бир жагынан тыюу салсаң, экинчи жагынан экономикалык дагы кызыкчылык. Кайдеш келтирилеби? Жакшы суроо болду. Бул экономикалык кызыкчылык дегенде ошол өндүрүү жаатын алганда бул эми жеке тараптардын, мындайча айтканда, бизнеси да. Анан бизнесте суроо талап деген маселе бар. Бүгүнкү күндө желим баштык, ошол желимден жасалган бул арзаныраак болот, колдонууга ыңгайлуураак болот. Ошондуктан суроо талапка көбүрөөк да, суроо талапка. Анан буга чейин ошол кагаз баштыктарды чыгарган ишкерлер болгон. Менин көзүмчө эле 5 ишкер ошол кагаз баштыктарды чыгарабыз, Кыргызстан экологиясына ошо кагазды колдонсун деп жакшы ниет менен ачылган бизнестери жарым жылга жетпей жабылышты. Анткени желим баштыктар менен тилекке каршы экологиялык жактан зыян келтирбеген баштыктар конкуренция болбойт экен да. Анан ошол көлдө тыюу салына баштагандан кийин ошол жанакы кагаз баштык өндүргөн ишкерлер өзүнүн жумушун активдештирип, эми ошол жакка поставка кылып, ошол жак менен иштей башташты да. Бул бир жагынан мүмкүнчүлүк жабылган менен экинчи жагынан экономикалык жактан мүмкүнчүлүк ачылат. Бирок ачылган мүмкүнчүлүк бул зыян алып келбейт да. Мен түшүнөм, биздики ошол бизде канча ишкерлер бар, ошол желимдер менен иштеген өзүндөй өндүргөндөр бар, бияка импорт кылгандар бар. Бирок бул алардын экономикалык мындай алардын кызыкчылыгын ойлойбуз деп биз
жалпы элди уулабашыбыз керек да. Бизнес ушундай нерсе, бүгүнкү күндө ошол нерсе менен алек болуп аткан. Демек эртең ал ишкерлер кагаз баштыкты өндүрө баштаганга жолун ачыш керек да, өзүнүн жолун таап дегендей. Анан ошол эле керек болуп отурчу, мисалы үчүн буга чейин Кытайдан полимерди заказ кылып алып келип ошондон чыгарып атса, эми кагазды башка өлкөдөн алып келип, ошого жараша кагаз баштыктан чыгарып баштаганга мындай ориентировка болуш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө мына көлдө тыюу салынды, акырындык менен ушул жаатында туура продукцияны өндүргөн ишкерлер пайда боло баштады. Жалпы эле Кыргызстанда эми 27-жылы тыюу салына турган болсо, ошонун альтернативалары сөзсүз түрдө келет. Экологиялык жактан зыян алып келбеген. Анткени экологичный продукция менен бүгүнкү күндө зыян алып келген продукция экөө бири-бирине конкуренция болуш, бул мындай зыян алып келгени утуп кетет экен да. Анткени ал ыңгайлуураак, арзаныраак зыян алып келет, бирок арзаныраак болгон үчүн утуп кетет экен. Андай конкуренция болбош үчүн биз бир тарабына зыян алып келүүчү жагына тыюу салып салсак, демек башка тарабы өнүгөт да. Албетте, бардыгы эле келип бул аймактарда болуп жаткан көйгөй, мисалы үчүн сиз жогоруда 400дөн ашуун таштанды төгүүчү жай бар деп атпайсызбы, бир Элмир айым. Ал жерде мисалы Бишкек бүгүнкү күндө бир аз таштандыга каршы күрөшүү иштерин баштады. Мисалы үчүн ага ошол рекультивация жүрүп атат, же кайра иштетүүчү заводдор дегендейчи. Башка аймактарда кандай? Мисалы үчүн айылдарда ошол эле мезгилде таштандыны иретсиз эле таштап көчүп эле талаада өчүп жүргөн таштандыларды да көрүп атабыз да. Бул жердеги жергиликтүү бийликтин орду өтө чоң. Биз ар бир региондо, ар башка деңгээлде да, себеби жергиликтүү бийликтин эл менен иштешинин дагы көз каранды экен. Себеби жергиликтүү бийликти жакшы өкүл болуп, элди туура жолго салып, жумушун так аткарса, анда мындай чаржайып таштанды таштоо маселеси болбойт да көчөлөрдө. Ал эми бирок таштанды жайлардын жайгашкан жерлери боюнча да маселелер жаралат. Таштандын сапаты деп коебуз биз. Сапатына да жараша жерлерде башка деңгээлде да, мисалы үчүн көбүнчө эле айыл жеринде жашап өзүнүн тиричилигин көргөн эл таштандылардын көбүн эле өрттөлөт деп барып өрттөп коет экен. Мисалы үчүн ошондой эле региондордо, башка жерлерде кайра иштетүү деген түшүнүк азырынча ал жакта аябай деле мааниге ээ эмес да. Азыр бул масштабтуураак карасак, Ошто кайра иштетүүгө беребиз, кайра иштетүүгө өткөргүлө, кайра иштетүү ишканаларына лицензия берип, биздин жергиликтүү бийлик, биздин жергиликтүү орган, биз иш алып барып келатабыз. Ал жакта бир аз өнүгүп келатат. Ал эми башка аймактарда ошол таштандыларынын курамы башкача, ал жака кайра иштетүүнүн кажети жок дешет да. Кайра иштетүүчү эч нерсе жок. Баардыгын эле өрттөп салышат. Башка багытта колдонушат. Таштандыда болгону жанагындай такыр эле кайра иштетүүгө жарабаган көбүнчө таштандылар барат да. Анан маселе негизи орчунду, бирок ошого карабастан биз ошол жерде дагы ошол кандайдыр бир логистика уюштуруп, таштандылардын көлөмүн көбөйтүп, ошол жеринде кайра иштетүүчү проекттерди алып барып ошону иштетүүнү багытында иш алып баратабыз да. Мисалы үчүн калдыктардын ал жерде мисалы үчүн кайра иштетүүгө жатпай турган калдык деп атпайсызбы? Калдыктардын түрү. Тамак аштан чыккан калдыктар, кээ бир жерлерде малдан чыккан калдыктар, кээ бир жерде жанагындай курулуш калдыктары, ошонун баардыгын алып барып эле бир полигонго же өздөрүнө ыңгайлуу жерлерге барып таштап коюшат. Айылдагы эң көйгөй ар бир үйдүн өзүнүн калдык таштоочу жайы бар, Мисалы үчүн өрттөлгөн
ташталган буюмдарды алып барып эле күлдөбө деп коебуз. Мисалы ошол жака таштап кое беришет. Ал жерде мисалы ар бир айылда барсаң, ар бир өзүнүн үйүнүн жанында ошондой дөбөчөлөр турат. Ал жерде эмне гана жок. Мисалы үчүнчү, ал дагы маселе. Ал деле кайра келип жаратылышка зыян тийгизет. Учурда бизде атайын мыйзам бар. Өзүнүн үйүндө же башка жерде өзүнө тиешелүү аймакта деле калдыктарды өрттөсө 20 000 сом айып пул салынат да. Бул дагы ошол бирден бир чара болуп саналат. Калдыктарды үйүндө же башка жерде өрттөө тыюу салынат дейбиз. Бул айып пул салына берсе, капчыкка күч келсе, мен ойлойм бул иш жараны да токтотушат деп. Элбир айым, демек мен түшүнүгүм боюнча экөөңүздөрдүн тең айтып аткан сөзүңүздөргө караганда бүгүнкү күндө жана айып пулдардын баасы жогорулашы мүмкүн. Мүмкүн деп мен айта албайм. Бирок айып пулдар толук кандуу салынып, мыйзам толук кандуу азырда Ысык көл аймагында иштеп келип жатат. Эгерде бул бүт Кыргызстан боюнча иштей баштаса, бир катар хаос жаратышы мүмкүн, элдерге жакпашы мүмкүн, кандайдыр бир хейт болушу мүмкүн. Бирок мыйзам иштеш керек. Мыйзам иштеп баштаганда ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин билип, таштандыларды ордорду менен таштап, анан биз тараптан дагы шарттар жакшы түзүлүп, иш дагы алдына жылса, мен ойлойм, бир 10-15 жыл аралыгында бул таштанды маселеси өтө орчундуу болбой калат деп бүгүнкү күндө. Калыс мырза, жолда Кенияны айтып өттүңүз. Бул Кения. Мисалы үчүн эки активисттердин дагы бир коомдук уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү дейбиз, алардын дагы бүгүнкү күндө кайсы бир мыйзамдардын чыгарылышына орду чоң. Кенияны мен мисалы катары айтып бергем. Анткени бүгүнкү күндө биздин жарандардын арасында деле ошол айып пул салынат экен, 3000 сом десе, 3000 сом эл кантип жашайт деп мындай аябай көйгөй кылгандар бар да. 3000 сом төлөйбүзбү депчи. Кенияда $40,000 төлөшөт да. Жөнү көтөрүп баратса эле. Адам колдонгон үчүн $40,000 төлөйт да. Бул мыйзам. Бирок бүгүнкү күндө чын айтканда мен көз карашым боюнча биздин мамлекет аябай бул маселени чечкенде аябай демократично келип, мындай элдин чөнтөгүн дагы ойлоп, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жагдайы кандай эме болуп атат, эмне болуп атат, ошонун бүт баарын эсепке алуу менен ошол мыйзамды киргизип, анан бул мыйзам киргенде дагы мыйзамга коюп туруп эле анан штрафтар салып эмес, мына мисалы үчүн көлдө этап менен кирип атат да. Көлдө 23-жылы бул мыйзам кабыл алынган. Мыйзам кабыл алгандан кийин эле биз ошол мамлекеттик органдар менен биргеликте активисттер чогулуп Ысык көл боюнча эко-караван өткөргөнбүз. Эко-караван ар бир айылга кирип, ошол жарандар менен жолугуп, аларга тренинг өтүп, бул мыйзам жөнүндө айтып берип, бул желим баштыктардын зыяны жөнүндө айтып берип, мындай бир эме кылганбыз, акция өткөргөнбүз. Анан эң эле биринчиси бул маалымат жеткирүү акциясы болду да. Анан кийин азыр түшүндүрүү иштери жүрүп келатат. Ошол убакыттан бери, анан 23-жылдан бери 2 жыл өттү. 2 жылдан кийин штраф салабыз деген маселе көтөрүлүп келатат да. Демек бул туура жол. Акырындык менен, этап менен жарандарга маалымат жеткирип, жарандарды көндүрүп, ошол эле желим баштыктарга альтернативалар өзү өндүрүп, кагаз баштыктары келип баштап, ошондон кийин анан мыйзам күчүнө кирип атат дегенчи. Мындай айтканда, өгүз өлбөй араба сынбай дегендей. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, келип таң атпай келип ушундай маанилүү маалыматтарыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазылык билдиребиз. Ардактуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн биз көлдү пластиктен арылтуу жаатында аткарылып жаткан жумуштар боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар менен иштөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элвира Токтоболотова жана коомдук ишмер, эко-активист Калыс Майрамбек уулу менен баарлашып маалымат алдык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Толкундан алыстабаңыздар.